өзүңүздөргө да белгилүү болгондой 2020 жылы Кыргызстанга келген товарлардын 26% кыскарган импорттун. Ошондой болуп турган учурда биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы кээ бир азык түлүктөр сырткарга чыгып баратат. Өкмөт ушул боюнча кылган жумуштарын аз кыскача маалымат берип кетти, бирок бизде эч кандай өзгөрүү болбоду. Күндөн күнгө буанын азык түлүктүн баасы өсүүдө. Азыркы күндө ачыгында чынын айтканда кээ бир айылдарда, кээ бир райондордо элибиз эт жебей калды. Эт жебей калды. Макаронду сууга бышырып жеп калды. Өкмөт ушуга окшогон маселени эл аралап, базар аралап карап атасыңарбы? Жок. Чогулуш кыласыңар. Бул маселе көптөн бери чечилбей келатат да. Эл өтө кыйналды. Мына пандемия күндөн күнгө күчөп атат. Жакшы калориясы күчтүү тамак жебесе, оору бат жугат дейт. Мисалы Казакстанда бензиндин баасы А92 34 сом экен. Бизде 47 сом. Элдин көз карашына караганда эч кандай жумуш аткарган жок. Баалар кыскарган жок. Даже ордунда турган жери жок. Күндөн күнгө өсүүдө. Эми бул жерде мына өкмөттүн берген немеси боюнча таанышып чыктык. Кагаз түрүндө жазып коюптур, бирок эч кандай майнап жок. Өкмөткө айтарым ушул элди аралап, элдин деңгээлине түшүп иштей турган убакыт азыр, ошондой заман азыр. Кабинетте отуруп иштей турган заман эмес. Мындай боло бере турган болсо элдин көйгөйү күндөн күнгө күчөй берет.